Бир канча жылдан бери жашаган жерлеринин башы ачылбай, үй салаарда сарсана болуп, жашап келген тургундардын бүгүн кубанычында чек жок. Барскон айылынын тургуну Таалайбек бүгүн 10 сотық жеринин мыйзамдуу документин алды. Ал айылдагы трансформация боло элек жаңы коңуштарга үй салган. Кызыл китептерди алып отурабыз көптөн күткөн. Буга чейин эми баягы учетко отура албай өзүбүздүн жери деп эсептеген менен ошол өзүбүз эсептеген менен бирок баягы документально эч кандай мыйзам чегинде документибиз жок болчу. Эми буюрса бүгүн ошол көптөн күткөн күн келип, президентибиздин указы аткарылып, кызыл китептерди алып отурабыз. Кызыл китепти бүгүн Ырдык, Барскон, Жаргылчак айыл аймактарынан 59 жаран алды. Бул айылдардагы жаңы коңуштарда жер мунапысы эң орчундуу көйгөй болуп, бүгүнкү күнгө чейин үйүнүн документтери болгон эмес. Алар оорукана, бала бакча, ар кандай социалдык жардамдарды алууда бир топ кыйынчылык жаралган. Жаңы жыл алдында эл мүдөөсү ишке ашып, кызыл китептери тапшырылды. Өзүңүздөргө белгилүү, Кыргыз Республикасынын президентинин жер мунапысы боюнча жарлыгын ишке ашыруу максатында ушу Жети Өгүз районунда дагы тийиштүү комиссиялар түзүлүп, бүгүнкү күндө иш алып барды. 2023 жыйынтыгы менен бизге жалпы 1300дөн ашуун киши ушул жер мунапысына байланыштуу кайрылышкан болчу. Алардын маселелерине биз жергиликтүү комиссия карап, бүгүнкү күндө 90%дан ашырып чечип бердик. Абдан кубанычтабыз, бүгүн бизге чоң подарка болду жаңы жыл алдында. Садыр Нуркожоевич, сизге да чоң рахмат. Элдин атынан ыраазыбыз. Эл үчүн иштеп, ден соолукта болуңуз, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Мунапыс боюнча түшкөн арыздар атайын комиссия тарабынан дыккат текшерилген. Мыйзамдаштырууда коррупциялык элементтерге да жол бербөө жагдайы эске алынган. Район боюнча 1300 жарандан ашык жер мунапысы боюнча арыздар келип түшкөн. Бүгүнкү күндө алардын 420сы мыйзамдаштырылды. Бизге түшкөн арыздардын 90% каралып бүттү. Ошонун түшкөн арыздардын көпчүлүгү почти 70-80% оң жагына чечилди. Ал эми жанагы мыйзамга төп келбеген жерлер да бар экен. Аларды болсо биз ошол жана ведомстволук комиссия түзүлгөн өкмөттүн астында. Ошолорго сунуштарыбызды берип атабыз. Баягы мыйзамдарда да ар кандай коллизиялар чыгып калат экен да. Мына өзүңүздөр билесиздер да, тиги биринчи жолу кабыл алынганда башка областтарда ошол көйгөйлөр болгон. Жана жер ээсинин уруксаты менен деген жерди президент кайра карап туруп, ошол катачылыктарды тапшырмай алдыргандан кийин ушул ишибиз жеңил кетти да. Жеңил кетти мындайча айтканда. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Жазгүл Сатаева, Асылбек Касенов, Мадина Абакирова, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн.